Биздин комиссия акыркы 3-4 айда бир нече жолу жолугушууларды өткүздү. Биринчи жолугушуубуз бизде Бишкекте болду. Бишкекте болгон жолугушууда кыргыз-өзбек мамилелери аркылуу жолугушууда республиканын делегациясы өздөрүнүн делегациянын составы менен 30-40 адам келип Бишкекте 2 күн турушуп, анан протокол кол коюп кеттик. Ал протоколдо эмне болгон? Ал протоколдо мындан ары ошол делимитациялоо, демаркациялоо иштерин тездетүү, чегара маселелерди этирак чечүү боюнча маселелер кабыл алынган. Анан кол менен кармак сүйүнчү. Андан сырткары жолугушуулар Тажикстан мамлекети менен болду. Тажикстан мамлекетинин ушундай эле өкмөттүк делегациясы менен биз Гүлистан шаарында жолуктук. Гүлистан шаар 2 күн ошол жерде болдук. Бирок Гүлистан шаарында биз протокол кол кое алган жокпуз. Себеби Тажикстан республикасы менен талаштуу жерлерибиз көп болгондуктан аларга кандай тартипте иш алып барабыз пикирге келе албадык. Алар биз тааныбай турган, биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргобой турган шарттарды коюшту, жана биз дагы ал шарттарга макул болгон жокпуз. Ошентип биздин Тажикстан менен болгон өкмөттөр аралык делегациябыздын иши протокол менен жыйынтыкталган жок. Эми андан соң биз Ташкентке бардык. Алар бизге келди, эми биз Ташкентке барабыз. Өзү жобосу ошондой. Бир бизде болот, бир аларда болот. Анан кайра бизде болот. Биз анан кийин Ташкентке бардык 23-24 март күндөрү. Ташкентке барып, Ташкентте 3 күн болдук. Ал жерде протоколго кол койдук. Ошол протоколдун маңызын мен силерге түшүндүрүп берейин. Эми Кудай буйрса Ташкентте жолугушуу өткүзгөндө эмне деп кандай чечимдерди кабыл алдык? Ушул боюнча мен силерге айтып берейин. Биринчиден протоколду берчи, мен протокол боюнча да айтайын. Баягы аралашып кетпесин. Так, номер 34. Мен бул жерде орусча жазылган, мен по ходу кыргызча которуп кете берем. Өкмөттөрдүн чогуу жолугушуу заседаниясында Өзбекстан жана Кыргызстан суроолор боюнча демаркация кыргыз-өзбек мамлекеттик чегарасы боюнча. Бул жерде алынган протокол негизинде биз могул суроолорду кабыл алдык. Биринчиден окуй берейин. Биринчиден Прават Андижан суу сактагычынын 900 горизонталында пограничный точка 312 менен пограничный точка 312/3-кө платинаны Өзбек республикасында калтырууга бир шарттар менен, төмөнкү шарттар менен. Биринчиден, ушул суу сактагычты өкмөттүк чоң келишимде бул мыйзам болот. Мыйзамга муну биз айландырабыз. Бул мыйзам болот. Мыйзамдын чегинде ушул суу сактагычты эки мамлекет бирге колдонот. Башкаруусу чогуу болот. Азыркы күндө Кемпироватты башкаруу жүргүзүп атат. Мындан ары биздин келишимдин негизинде сууну башкарууга чогуу суу башкарабыз.
Так, себеби өзүңүздөр билесиздер, 900 горизонтал деген бул эгерде биздин ушул компромат суу сактагычыбыз толо турган болсо 908 деген горизонталга жетет экен. 908 горизонтал болгондо мына суу сактагычтын жээгинде акырына чейин толгон биздин ошо жээктеги жашаган элдерибизге ыңгайсыз экенин белгилеп бул болбойт, 908ге чейин биз сууну толтурбайбыз. Андай боло турган болсо ошол жерде жашаган элдерибиздин токтоду. 900 келип токтогондо, урматтуу эл журт, угуп туруңуздар аягына чейин. Анан кийин келип токтогондо жээктен, кээ бир жээктен, эми бул баягы жээктин ичиндеги суудагы жерлердин рельефине караштуу болот экен. Кээ бир жээктен атайын биргелешкен башкаруу системасын киргиздик. То есть биздин кыргыздардын жана өзбектердин ошону башкарып текшерип отура турган адамдары отурушат. Бул мыйзамга кирет. Мыйзам чегинде. Анан кийин экинчи шарты. Эгерде биз ушуну жасасак, жасай турган болсок, экинчи шарты бар. Өзбек тараптан Кыргыз мамлекетинин граждандарына толук бойдон сууга доступ к воде дейт. То есть толук мүмкүнчүлүк берилди. Бул эмне деген мүмкүнчүлүктөр? Бул деген малды сугарса болот. Угуп тургула. Угуп турбайсыңарбы эми? Угуп турбайсыңар? Мен кабыл алыңа, урматтуу эл журт. Тугуп тургула. Мен азыр тагына мен угуп турбайсыңар. Биз кабыл алынган чечимдерди силерге жеткизели. Анан кийин сүйлөшөбүз. Туруп тургула. Экинчиси эмне болот? Толук бойдон сууга түшө алат. Суудан малды сугара алат, полив кыла алат, балык тута алат. То есть бардык ушул маселелер буларда. Үчүнчүсү угуп тургула эми. Эми укпайсыңарбы эми? Уята водохранилище чекесине баягы 900гө түшкөндөн кийин водохранилище чекесине эч кандай баягы зым тартуу, решетке коюу деген болбойт деп мыйзамга киргизип атабыз. Так. Так, 5700 деп коеюн. Толгондо 5700'ді элейт экен. Ошондо 1300 жээктерден 1300 гектар бизге жер калат экен.
ошо калган жээктерде калган жерлерди жергиликтүү 300 гектар жерге кошумча Андижан областынын Өзгөн району менен жана Сузак району менен чектешкен жерден 1000 гектар жерде компенсацияга алайын деп атабыз. Так, ушундай шарт менен. Мына Өзгөн районуна берип атабыз. Ана Кызылдын жогор жагында жанагы билесиздер. Ташакурдан. Жанагы 500 гектарын Сузак районуна берип атабыз. Себеби дегенде өзбектердин границасы азыр үйдөн чыксаң эле прям алдыңа границасы тартылып турат да, зымдары. Ошол эл жашаган жерден границаны кийинкиси. Мына токтоп туруңуздар. Эми мына Када Шакырхан сайдын жанында 50 гектар жерди алмаша турган биздин ошо Шакырхан сайдын боорунан сол тарабынан, компроматтын сол тарабынан 50 гектар жерди булар ала турган болду дагы. Бизге бирок муну мен дагы жылы айтып коеюн, бул боюнча дагы маселе бар. Бул боюнча мен өткөн аптада эле Кара Суу району ынтымак айылы менен жолугушуп кеткенмин. Ошол жерде эл журу менен жолугушуп, элдин тилегин, элдин мындай каалоосун угуп туруп, биз комиссия өзүбүзчө чечим кабыл алдык. Гектарды гана абмен кылайлы деп. Себеби элдин каалоосу ушундай болду. 20 гектарды biz аларга беребиз, 20 гектарды алар бизге берет. То есть 50 гектар. Эме бул мен чечим кабыл алынгандарды кылып эме кылып атам. Бирок ушул кабыл алынган чечимдер мынантип эл менен жолугушкан Мына азыр экинчи дагы чоң жолугушуу сиздердин айылыңыздарда, биздин айылыбыз. Суусактагычыбыз бар. Ал суусактагач кичинерээк, ал суусактагач болгону 860 гектар гана түзөт. Биздин компромат 5700 түзөт. Суу каптап турган жерди астындагы жерине компенсация алыш үчүн биз булар менен сүйлөшүп, эмне компенсацияларды алдык. Биз 50 участок Көксерек, Өзбекстанын тегерегине өтүп кеткен. Ошо маягы 50-60 жылдары өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн убактарда баягы бир мамлекет болуп турганыбызда көптөгөн жерлер азыр же бизде эмес, же аларда эмес, орто жолдо баягы көз жашын төгүшүп, кыйналышып, азап тозокту көрүп атышат. Алар бизге документ алып келип көрсөтүп атат. Бул биздин жерибиз. Айтканда андай документтерибиз болбойт. Ошо документтерге ошо маалда, ошондогу маалдагы жетекчилер кол коюп койгон.
Ошондуктан Көксерек айылын алып атабыз. 100 гектар жерди ошо өзбектер берсе экен жанагы очистный сооружениеге. Булардын баягы зымы биздин зым тору, чегара зым тору. Биздин жанагы өткөн железнодорожный путтан темир жолубуздун боюна сайылып